Бүгүн 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Тил биздин улуттук чоң байлыгыбыз. Мына ушул баалуулугубузду сактап, өнүктүрүп келе жаткан кесиптештеримди улуттун баа жеткис байлыгы, руханий куралы болгон мамлекеттик тил майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Элибиздин жүрөгүндө кыргыз тили өссүн, өнүксүн, ар дайым жылуу сезимдер менен баалансын, баркталсын. Rusçada, Mongolçada сүйлөй бил, жер жүзүндө жок бир дагы өгөй тил. Ошондо да ширеттейин билиңе, шек келтирбе менин эне тилиме. Кыргыз тили кубат күчүң жөлөгүң, ата болуп үйрөткөн жашоо өнөрүн. Жаным бирдей, каным бирдей көрөмүн, ал өлгөндө мен да кошо өлөмүн. Кыргыз тилин кыргыз үчүн жаралган, кымбат баасын улутунан ала алган, биринчи эле апа деген сөз чыгып, билесиңби, эне тил деп саналган. Эне тилде эне сүтү ширелген, балдарына эне атайын жиберген, бириктирип ой максатын тилеген, бир улутту ошол тилге имерген. Кыргыз тили кыргыз элин сыйлаган, калк кубанса кубанып, капаланса ыйлаган. Манас менен эртештүгүн таштабай, кылымдарды сактап келди кыйладан. Жаркырай берет түбөлүк Насирдин Байтемиров. Кыргында далай беттешип, кыргыздар нени көргөн жок. Кырылып көбү өлсө да, кыргыздын тили өлгөн жок. Кыпкызыл канды кечишип, кыргызды кимдер жеңген жок. Кыргызды кырып жеңсе да, кыргыздын тилин жеңген жок. Кылычын кайрап от чачып, кызыгып кимдер келген жок. Кыргында жанын берсе да, кыргызым тилин берген жок. Жомогу кумдай куюлган, жоголбойт тили кыргыздын. Жаркырай берет түбөлүк, нурундай чолпон жылдыздын. Айткылачы, досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз. Ата, апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн опол тоодой дили бар. Кыргыз тили бизге керек. Биз кыргыздын уулубуз. Эне тилин сактай билген жаңы доордун муунубуз.